Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү сиздер менен биздин сүйлөшө турган темабыз ийгиликке жетүүнүн негизги кадамдары. Албетте, адам жаралгандан кийин бир жакшы ийгиликтер жараткысы келет. Ал адамдын жаш болобу, кары болобу, курак жашына каралбайт. Ийгилик ар убакта адамга ар мезгилде, ар куракта келет. Бирок көбүнчө жаш өтүп кеткен адамдар ойлошу мүмкүн. Биз көптү көрдүк, көптү жашадык. Бирок эме ийгилик жаштарда деп. Бирок бул четинен жаш өтүп кеткенде дагы ийгилик алдыда дагы чоң жакшы нерселер бар экенин билиш керек. Албетте, ийгиликти жасоо ал өзүбүздөн. Ийгиликти жасоонун негизги кадамдарынын бири бул адамзаттын энергетикалык формуласы катары билиш керек. Адамзат энергияны каяктан алат? Албетте, адамзат энергияны билимден, руханий дүйнөдөн, китептен, жана башка коомчулуктагы жакшы позитивдүү нерселерден алат. Адамдын энергетикасын бузуучу бул коомдогу негатив, коомдогу жаман нерселер бул адамды өзүнүн ийгиликке жетүү жолунда бир жаман жактарын, терс жактарын көрсөтөт. Бул адамдын энергетикасына негативди берет. Ошондуктан биз жакшы, позитивдүү жашаш үчүн коомдогу бир жакшы нерселерди көрүүгө аракет кылыш керек. Албетте, андай болушу мүмкүн эмес. Бирок адам өзүнүн формуласында руханий бийиктиги жогору турат. Ал үчүн китеп окуу үчүн убакыт бөлүш керек. Бул китеп окуу үчүн адамдарды азыр статистика боюнча карап көргөндө көптөрү чөнтөк телефонго маалыматтарды же болбосо гезиттерден же бир саясатка аралашып кетип жатат. Адам өзүн өстүрүү үчүн биринчи руханиятка, ошол адамга пайдалуу, адамды тарбиялоого, адамды бир жакшылыкка үндөөгө бир жакшы китептерди, же адамдын турмушуна алынган жакшы романдарды окуса, бул албетте ички руханиятка чоң жардамы тиет. Ошол эле учурда адам физикалык жактан да күчтүү болуш керек. Бул спорт менен машыгуу. Спорт менен машыгуу дегенде азыркы биздеги коомдо болуп жаткан жана эрежесиз эр күрөштөр эмес. Спорт деген бул адам эртең менен туруп, таза абада дем алып, 1 километрби же 1,5 километрби чуркап, өзүн серкек алуу формуласын алып келгенде, адамдагы кан айлануу системасы дагы, жүрөк дагы, ушу физикалык бардык органдар күч физикалык активдештет да. Ошол кезде адамдагы ойлонуу дагы тазара баштайт. Жалгыз эле ал булчунга же физикалык күчтөргө алып келбейт. Ал адамдын ушундай кан айланууда адам таза ойлорго, кылдаттыкка жана тез ойлонууга алып келет. Ошондуктан руханий жактан, физикалык жактан дагы адамдын өзүнүн энергетикалык формуласы түзүлөт. Албетте, ошол эле учурда бизде көптөгөн коомдо азыр маалыматтар көп болуп атат. Мисалы, YouTube'да, интернеттин бардык булактарында, телевиденияда, газетада жана башка биздин маалымат алуучу булактар коомдун ичинде. Бул адамдагы эгерде адам өзүнүн руханий жагын күчтөп албаса, физикалык жактан дагы күчтөп албаса, бул бара-бара коомдогу негатив адамды депрессияга түшүрүү мүмкүн. Депрессиялык ойдон жана депрессияга түшүп кетүү бул коомчулукта жалаң эле бизде эмес, өнүккөн өлкөлөрдө же өнүкпөй калган же өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө деп каралбайт. Бул депрессияга түшүп кетүү адамдын өзүнөн. Анткени ал ошо депрессияга туруштук берүүчү өзүнүн энергетикалык жанагындай комплекстүү формуласы жок. Ошондуктан депрессияга түшүп кетпөө үчүн адам дайыма бир нерсе менен алектенүү керек. Алектенүү керек. Эч убакта сиздин убактыңыз бош калбашы керек. Эгерде сиз үйдө отуруп балдар менен отурсаңыз, көпчүлүк учурду ушу теле көрүүгө же телесериалдарга эмес, жакшы китептерге жана өзүңүздүн физикалык формаңызды алыш үчүн атайын көнүгүүлөрдү, көндүмдөрдү жасоого аракет кылыш керек. Ал адамды бара-бара ойлонуу процессине дагы таасирин берип, сиз бир кадамдарды жасоого үйдөн өзүңүздөр эле активдеше баштайсыз. Бул өтө маанилүү. Ошол эле учурда адамдын алектенүүдөн тышкары дагы сиз депрессияга түшүп кетпеш үчүн сиз өзүңүз бакытты сезе билиш керек. Адамдар көбүн эсе ушу бакыт десе бул ушу көп акча же бизнес же бир чоң материалдык дүйнө деп ойлойт. Бул бакытты башка өңүттөн караса, ошол учурда сиздин ден соолугуңуз жакшы болсо, бул өзү эле бакыт. Мүмкүн ошол акчалуу же бай адамдар бир органдары ооруп,
же онкологиялыкпы, Кудай өзү сактасын, ушундай нерселер менен ооруканаларда жатышы мүмкүн. Алар үчүн акча маанилүү эмес, алар үчүн ден соолук маанилүү. Сиздин бир органыңыздын ооруп калышы бул өтө чоң трагедия. Ал эми сиз үйдө отурган кезде ден соолугуңуз сиздики эң жакшы деңгээлде болсо, ден соолугуңузду карап жүрсөңүз, бул эң бакыттын эң биринчи үзүрү ушул жерден башталат. Ошондо сиз салыштырып көрсөңүз, мүмкүн сиз материалдык жактан аябай төмөн жашап, кыйналып жашап аткан күндө да сиздин ден соолугуңуз бар экен. Бул өтө чоң бакыт. Бакытты ушинтип салыштырууга болот. Мүмкүн сиздин 5 балаңыз бар, 5 балаңыздын курсагын тойгуза албай, күндөп түндө иштеп атасыз, ошого убакыт бөлө албайсыз, бирок үйгө келгенде сиздин 5 балаңыз бар. Бир кандай адамдарда сиз байлыкты ушундай чоң бакыт деп алсаңыз, ошо бай адамдардын ошо балдарга зар болуп жүрөт. Ошол жерде сиз бакытты эмне деп чечишиңиз ал өзүңүздөн. Ошондуктан бактылуулукту сезе билиш керек. Эгерде сиздин ийгилигиңиздин сыры эмнеде деп ойлосоңуз, ийгилигиңиздин сыры сиздин ушу турган акыбалыңызда. Мүмкүн сиз студентсиз. Бирок сиздей балдар университеттерге тапшыра албай, окуй албай, бир чет өлкөлөрдө мигрант болуп жүрөт, же айылдардан чыга албай калды, шарты жок. Бирок сиз аларга салыштырмалуу сиз билим алып жатасыз. Ал бул сиздин ийгилигиңиздин негизги кадамдары болуп атат. Ошону туура түшүнүп, ошого туура баа бериш керек. Бирок сиз баары кыйналып аткан күндө дагы эч бир бакыт же эч бир ийгилик жөндөн жөн келбейт. Же сиздин жете турган ийгилигиңизге, бакытыңызга, жашооңузга сизден башка бирөө чуркап бербейт. Ошондуктан ойлонушу керек адам. Ийгиликке жеткен адамдардын баардыгы жөндөн жөн келген жок. Алар өтө чоң кыйынчылыктар менен, оорчулуктар менен, жашоодогу болгон деңиздеги, жашоонун деңизиндеги чоң толкундарга кагылып отуруп келген. Ал эми ошо толкундардан чыгып кетүү үчүн адамда эң биринчи максат болуш керек. Бул максат жөнөкөй эмес, бул максат бийик максат болуш керек. Бирок ошол бийик максатка барыш үчүн кадамдалган кичинекей максаттар менен гана жетесиң. Эгерде сиздин койгон максатыңыздын 90% орундалбай калса, сиз бактылуу адам эмесмин деп ойлобоңуз. Сиздин койгон максатыңыздын 10% аткарылса, анда сиз чоң ийгиликтерге жеттиңиз. Анткени адамда максат койгондо өзүнүн алына жетише тургандагы жана жетишпей тургандагы максаттарды коет. Бирок жакшы, өтө чоң бийик максат койгон адам сөзсүз түрдө 10%-на жетет. Ал 10% сиздин бийик максатыңызга салыштырмалуу коомдун ичиндеги көтөрүлгөн 10%-ыңыз сизди коомчулук алдында кадыр баркыңызды жана коомчулук алдында жеткен ийгилигиңизди сизге көрсөтүп бере алат. Ал эми ошол эле учурда адам ийгиликке жетиш үчүн эмне керек дегенде, албетте ден соолук формуласын айттык. Ден соолук, руханий ден соолук, ички ден соолук. Ичиңизден ошо коомдогу депрессияларга каршы туруу үчүн ички ден соолук, ички жан соолук деп коет. Ошону бекемдеш керек. Экөө бекемделгенден кийин албетте билимсиз эч жака бара албайсыз. Ал эми билимди сөзсүз университеттен алуу мүмкүн де, сөзсүз түрдө университеттен алыш керек деген эмес. Билим деген сиз жогорку билимдүү деген же орто билимдүү деген эмес. Сиз билимди коомдон аласыз. Сиз билимди коомдон алганда дагы ошо коомдо жашап аткан адамдардын кетирген катачылыгынан аласыз. Сиз ошо бир адамдардын катачылыктары сиз үчүн келечекке секирүү үчүн трамплин болуш керек. Ал үчүн сиз коомдогу жаныңыздагы адамдарды көрө билишиңиз керек. Албетте биз күндө коомго чыкканда жалпы туугандарыбыз менен, досторубуз менен, курсташтарыбыз менен, коңшуларыбыз менен жүргөндө биз арасында жүрүп, бирок көп нерселерди байкабайбыз. Ал эми көп нерсени байкаш үчүн адам кылдат, тегереке сын көз караш менен карап, кимдер кандай деңгээлде өсүшкө жетип атат, кимдер кандай деңгээлден ийгиликтери жаралбай калды, ошолордун баардыгын аныктап байкай жүрүш керек. Албетте, сиздин жашооңуз ал өзүңүздүн жашооңуз. Сиз үчүн эч ким жашап, жана сиз үчүн эч ким акыл айтып бере албайт. Ал анткени сиздин акылыңыз, сиз өзүңүз көрүп турган акылдан өткөн башка акыл жок. Сиз сындап аткан нерседен башка сын жок. Албетте, сизге көп адамдар өзүнүн ой пикирлерин айтат, жакшы насааттарын айтат. Эсиңизде болсун. Баардык насааттын баары жакшы болушу мүмкүн эмес. Бирок сиз чечимди өзүңүз кабыл аласыз. Анткени бул адамдын өзүндө чечим кабыл алууда адамдын ички сезими болот, интуициясы. Ошол сезимди, ички сезимди сиздин жүрөгүңүз кайсы нерсени каалап турса, ошол жака барып, жана акыл аң сезим менен, акыл эс менен ойлонуп, таразалап көрүп,
ошо жакыныраак жагына кадам таштасаңыз, сиздин ийгилигиңиз жөнөкөй жерден бир чоң ийгиликтер жаралышы мүмкүн. Ал эми чоң ийгиликти жараттым деген адам, ал өзү билбейт чоң ийгилик жараткан. Себеби аны коом билет. Ошол ийгиликтүү адам экенин, жакшы жолдо бараткандыгын. Албетте, ийгилик дегенде, жана мурда айтып кеткендей, адамдар бул материалдык жак менен эсептебеш керек. Ийгилик, мүмкүн сиз илимдин адамысыз. Сиз илимдиңизди жактадыңыз. Ошо илимдин эң чоң чокусуна жеттиңиз, академик болдуңуз. Бирок сиз 60 жашка, 70 жашка келдиңиз, бирок өкүнүп, дагы бир нерсеге өкүнүп жүрөсүз. А сиз ошол кезде салыштырып ойлосоңуз, сиздин 18-20 жаштагы кыялдарыңыз орундалбадыбы? Бул чоң ийгилик эмеспи? Мына бул сиздин мотивацияңыз. Бул сизди дагы башка ийгиликтерге алып баруучу жолдор катары эсептеш керек. Жана башка тармактарда сиз жөнөкөй куруучусуз. Бирок сиз ошо куруучулуктун арты менен, ак эмгегиңиздин арты менен өзүңүздүн материалдык жагыңызды оңдодуңуз, коомчулук менен байланыш түздүңүз. Сиздин кайсыл бир учурда өзүңүздүн кадыр баркыңыз, өзүңүздүн адамдык сапатыңыз аркылуу коомдун арасында бир ордуңузду таптыңыз. Бул дагы чоң ийгилик. Ал эми адамдар ийгиликке жетиш үчүн азыркы коомдо саясат дейт. Бул саясат менен бир ийгилик жаратабыз деп. Жок, бул саясат деген нерсе бул сиздин ийгилигиңиздин капталында жана чет жактарында турган атайын бөлүкчөлөр. Сиз кайсы тармакты тандасаңыз, ошол тармактан ийгилик чыгарыш үчүн негизги жүрөгүңүз сезген тармакка барышыңыз керек. Албетте, адамдар күрөшүү менен жашайт. Бул күрөшүү сөзсүз түрдө сизге ийгилик жаратып берет. Ал эми күрөшүүнүн негизинде ким жыгылган адам, жыгылып турган адам гана жакшы күрөшө алат. Ал эми жашоонун өзүндө агымында бардык адамдар турмуштун ар тарабында болгон сокуларга жыгылып кайра туруп жашайбыз. Бирок жыгылып толук менен калбаш керек. Ийгиликтердин жетүүнүн дагы эң бир жолдорунун бири бул сиздин өзүңүзгө өзүңүз ишенүү керек. Эң негизги ишенүү албетте жогору жакта болот. Жаратканга ишенүү. Андан кийинки өзүңүзгө өзүңүз ишениңиз. Эгерде сиз ишенген нерсе же ишенген адам тайгалак болсо, анда бараткан жолдон сиз да тайгаланасыз. Эгерде сиз ишенген нерсе акча болсо, ал акча бир күнү жок болот. Эгерде сиз ишенген адам дос болсо, мүмкүн эртеси күнү душман болот. А сиз кимге ишенесиз? Ошону талдаш керек. Эгерде сиз билимиңизге ишенсеңиз, өзүңүздүн дареметиңизге ишенсеңиз, сиз өзүңүз эч качан таштап кете албайсыз. Жана сиз өзүңүзгө өзүңүз эч качан кыянаттык кылбайсыз. Ошол үчүн эң негизинен ийгиликке жетүүнүн бирден бир жолу бул билим. Билимде бул академиялык билим, бул мектептен башталып, университетке чейинки билимдер бул академиялык билим. Ал эми коомдук, адамдын өзүнүн акылынан натуралдык жаралган билими бул сиздин чөйрөдөн алган билимиңиз. Сиздин эң биринчи кадамдарыңыз чөйрөдөн алган билимиңиз сизди ийгиликке алып баруучу жолдордун эң негизгиси болуп эсептелет. Ошондуктан азыркы коомдо болуп жаткан бардык негативдүү көрүнүштөрдү сиз жүрөккө кабыл алып, бирок сиңирип алып, ошону менен депрессияга түспөй, сиз ошол коомдогу болуп жаткан начар нерселерге күрөшүү жолуна чыгышыңыз керек. Ошону токтотуу жолуна чыгышыңыз керек. Сиздин ийгилигиңиздин бири жана коомдогу ордуңуздун даражасы ошондо. Сиздин алган билимиңиздин дагы, сиздин жасаган эмгегиңиздин да, аракеттериңиздин да натыйжасы жеке өзүңүз үчүн эмес, коом үчүн болуш керек. Ошондуктан бардык биздин инсандар, адамдар, жаштар, аксакалдар, эжелер, энелер бардыгы коомдо активдүү болуш керек. Бирок саясат эмес, активдүү деген сөздүн өзүнүн мааниси башка. Эгерде сиздин жаныңыздагы адамдар туура эмес иш кылып атса, сиз аны айтып токтотушуңуз керек. Бул эгерде сиз айтып токтотпой жөн эле өтүп кетсеңиз, бул кайдыгерлик болуп калат. Ошондуктан коомдун ичиндеги бири-бирибизди алып жүрүүчү байланыш бул биздин коом үчүн кайдыгер эместигибиз. Биздин эң жакшы нерсебиз биздин адамгерчилигибиз. Ошондуктан адамда, коомдо жакшы инсан болуш үчүн, адам болуш үчүн коомдо адам өзүн маданияттуу алып жүрүш керек. Коом сынчы. Ошол коомдун ичинде биз сындан сынбаган келечектүү инсандардан бололу. Ийгилик
биздин өзүбүздүн колубузда. Рахмат.